жировой гепатоз деп коебуз. Боорду май басуу азыр адамдардын арасында аябай көп. Үсөн Жоробаев гепатология борборунун облустагы менеджери. Анын белгилөөсүндө боор оорусун аныктоого жардам берген Фибросан аппараты Жалал Абад облусунда бирөө гана. Так даана эсептик көрсөткүчтөр менен ооруну аныктап берет. Онда тартканда мындай цифралар менен көрсөтүп турат. Бул аппараттын негизги милдети боордун текшерип фиброз, цирроздун алдын алуу. Фиброз, циррозго эмне алып барат? Биринчи ошол азыр мен айтып кеткен кан аркылуу жугуучу вирустуу гепатит Б, С, Д оорулары алып барат. Ар бир адам 6 айда, болбосо жок дегенде жылына бир жолу өз ден соолугу үчүн кам көрүп текшерүүлөрдөн өтүп койгон оң. Бул жагдай айрым билинбей жүрүп өтүшүп кеткен ооруларды алдын алууга өбөлгө түзөт. Профессор Табакалованын медициналык борборунда башка жактарга караганда бир гана боорго тиешелүү болгон так анализдерди алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ага ыкчам лабораториялык абал мүмкүнчүлүк берет. Болгон условия боюнча бизде больнойду лабораторияга ПЦР анализдер жөнөтүлөт. Бу жерде АБСга текшерүү антителасын өзүбүз экстренный тест менен текшерип алабыз. Өзгөчө белгилеп айта турган нерсе, 2001 жылга чейинки балдарды эмдөөдө боор оорусуна каршы эч кандай вакцина берилген эмес. Ал жылдан берки төрөлгөн наристелер үчүн алуучу эмдөөлөдө бул эсепке алынган. Ошондуктан 2001 жылга чейин төрөлгөн ким болбосун дени сактык үчүн ушул жерден текшерүүдөн өтүп коюу ашыктык кылбайт. Ар бир адам алыш керек өзү негизи. Приказда ошондой жазылган. 2001 жылдан бери төрөлгөн балдар уже роддомдон баштап алат. Ал роддомдо алышат балдар 2 айында алышат, 3,5 айында алышат, 5 айында алышат. Анан алар бирок 10-15 жылдан кийин бир жолу ревакцинация деп алып коюш керек. 2000 жылга чейин бул вакцина жок эле. Жок эле Кыргызстанда. Ошон үчүн жанагы 2000ден нары төрөлгөндөр биз баарыбыз ошо эме кылып туруп текшерилип, ушуну элдерге түшүндүрүп айтып коюш керек да. Гепатит оорусунун айрыкча Бдан кийин Д жугат да, ошонун алдын алуу бирден бир гана алдын алуучу жол бул вакцинация. Вакцинаны текшерип туруп алып коюш керек. Мындан сырткары боор оорусун алдын алуу үчүн берилүүчү вакциналарга акция болуп керектөөчүлөр үчүн наркы арзандады. Бул бүгүнкү кырдаалга жана боор оорусунун уламдан улам жашарып бара жаткандыгы менен түшүндүрүлөт. Гүлжина Мөндө, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.